Кандайсыңар кыргыздар? Мурундун суусун сүртүп коюп жүрөсүңөр анан. Бүгүнкү айтайын деген кебим, күздүн ушундай суук күндөрүндө кыргызстандыктарга сонун белек тартуулаган, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгон балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбековага бир от души ыраазычылык билдирип коеюнчу деп чыгып калдым ата кежи. Айсулуу сага чоң рахмат. Просто Кыргызстанды дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп атасың да. Спасибо тебе дегендей. Башыбызды ийип таазим кылабыз баарыбыз сага. Кыздары кыйын кыргыздын дегендей, негизи спортсменкаларыбыз биринен экинчиси өтүп эле, жаман сүйүнтүп таң калтырып эле атышат бизди. Ё-мое, алтышкалар десе. Бул жакта Айсулуу күрөштөн титиретип атса, тигил жакта сары кызыбыз Валя UFC'ни калчылдатып атат. Ё-мое. Дарья болсо любой күлүктү чаңда калтырып атып, буюрса достойно эс алууга чыкты. Тиги жакта болсо Мээрим менен Айпери түптүз эле любойун калчылдатып келатат. Анын артынан Сезим, Калмира деген сестренкалары жана башкалар артынан дүңгүрөтүп келатат. Булардын негизи Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытууга эмгектери зор да. Ушуну мындай баалап, жакшылап түшүнүп жүрүшүбүз керек да кыргыздар. Кыздарыбыз канчалык күчтүү болбосун, баары бир аял заты да туурабы, жан дүйнөсү назик, жакшы сөз жан эргитет дегендей. Жакшы сөзүбүздү аябай кичине жагымдуу комментарийлерден жазып, колдоп туралы, соцсеттен болобу, мындай жолугуп калабызбы дегендей. Совсем эле тырышып отуруп албай, комплименттерден айтып, лайктардан басып дегенде, подписка кылып, жок дегенде, тыйын жагынан болбосо дагы ушу соцсеттердечи, мындай подписка кылып коелучу. Ё-мое, ар бирөөнө миллиондон подписчик кылып койсок кандай чоң белек болот, Ошон үчүн кыргыздар, давайте хотя бы ушул жактан биз үчүн бир күн опка койо, Ушул жактан колдоп туралы, коштоп туралы, духтан берип туралы дегендей. Көңүлдө жакшы сөз айтып койсоң, дүйнө жүзүн титиретет да булар, Ошон үчүн спортсмендерибизге баардыгына чоң рахмат. Биз ар дайым колдойбуз. Кандай сон, Ушундай маанай тартылып аткандар. Лично көптүн атынан всех обнял, поцеловал, поднял, покружил, поставил на место деп койчу эле. И баарыңар жакшы көрөм го, алтышкаларым десе.